Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабакта биз силер менен алфавит, баш жана кичине тамгалар, үнсүз сыгыштардын бөлүнүшү жөнүндө сүйлөшөбүз. Өткөнкү сабакта биз силер менен кыргыз тилинин алфавити жана үндүү тамгалардын классификациясы боюнча сүйлөшкөнбүз. Демек, ошол эле темабызды улай бүгүн үнсүз сыгыштардын бөлүнүшү жөнүндө кайталайбыз. Келгиле. Алфавит андагы тамгалардын аталышы, алфавитте тамгалардын жайгашуу тартиби жөнүндө сүйлөшөбүз. Тамгалардын белгилүү тартипте салынган ирети алфавит деп аталат. Кыргыз тилинде тамгалардын иреттүү жайгашуусу кыргыз алфавити деп аталат. Кыргыз алфавитинде балдар 36 тамга бар. Алфавиттеги ар бир тамга баш жана кичине, басма жана жазма түрлөргө ээ. Булардын ичинен кыргыз тилинде ажыратуу жана ичкертүү белгилеринин баш тамгасы жок. Ар кандай сөздүктөр, тизмелер, китепканалардагы картотекалардын бардыгы алфавит тартиби менен түзүлөт. Ал эми бул таблицадан балдар кыргыз тилинин алфавитиндеги тамгалардын аталышы жана алардын орун тартибин дагы бир жолу кайталап эсиңерге салып алсаңар болот. Ал эми бул көнүгүүлөр менен балдар силердин кыргыз алфавитин канчалык деңгээлде жаттагансыңар, алардын тамгалардын орун тартибин канчалык деңгээлде билесиңер, ошол билимиңерди текшерүү максатында төмөнкү көнүгүүлөрдү иштейбиз. Берилген номерлер боюнча алфавитте кайсы тамга жазылганын таап, кандай сөз катылганын аныктагыла жана ошол сөзгө синкпейин түзгүлө. Бизге бул жерде 3 таблица турат. Келгиле мына ушул көнүгүүнү бирге аткарып көрөбүз. Келгиле, бизге берилген тапшырманы үлгү катарында биринчи таблицаны иштеп, кандай иштөө жолдору менен тааныштырып кетейин. Демек, бул таблицада биз берилген сандар аркылуу кыргыз алфавитиндеги тамгалардын орун тартиби менен жайгаштырышыбыз керек. Демек, 14-чү катарда турган тамганы табабыз. Демек, кыргыз алфавитинде 14-чү катарда мы тамгасы турат. 23-чү номурда у, 4-чү катарда г, биринчи болуп а жайгашкан, 13-чү л, 10-чү катарда и, ал эми 14-чү катарда азыр эле айтып кеткендей мы тамгасы турат. Демек, бул таблицада бизге мугалим деген сөз катылган. Кийинки тапшырма мына ушул сөзгө синквейн түзүү болчу. Синквейн деген эмне? Балдар, синквейн деген демек 5 катардан турган сөздөргө мүнөздөмө берүү. Синквейнде балдар биринчи катарына ким эмне деген суроого жооп берген сөз табуу. Албетте бизге бул жерге даяр сөз турат, мугалим деген сөз. Демек, биринчи биз мугалим деп жазып алабыз. Эми экинчи катарына кандай деген суроого жооп берген сөз жазышыбыз керек. Демек, мугалим кандай? Мугалим билимдүү, боорукер. Үчүнчү катарына эмне кылат деген суроого жооп берген 3 сөз жазып алуубуз керек. Демек, мугалим эмне кылат? Мугалим үйрөтөт, тарбиялайт, окутат. 4-чү катарга мына ошол сөздү катыштырып сүйлөм түзүшүбүз керек. Мугалим мөмөлүү дарак. 5-чи катарына демек биринчи катардагы зататооч сөздү синоним сөзүн же ошол сөздү алмаштыра ала турган сөз таап жазабыз. Демек, мугалим деген сөздү биз устат деген сөз менен алмаштырып алсак болот. Эми балдар, бизге берилген тапшырмадагы 2-чи, 3-чү таблицаларды өз алдыңарча иштеп көргүлө. Баш жана кичине тамгалар. Алфавиттеги тамгалар баш жана кичине болуп экиге бөлүнөт. Энчилүү зататоочтор жана ар бир жаңы сүйлөмдүн биринчи сөзү баш тамга менен башталып жазылат. Эгер созулма үндүү менен башталса, анда окшош эки тамганын биринчиси гана баш тамга менен жазылат. Мисалы, алам, уулум, алы. Демек, бул сөздөргө маани берсеңер, бул жерде созулма үндүүнүн биринчи турган тамгасы гана баш тамга менен жазылды.
балдар, баштамгалардын жазуу эрежелери менен тааныштыңар. Эми төмөнкү текстти көчүрүп жазып, кайсы сөздөр баштамга менен жазыларын аныктагыла. Алыкул Осмонов 1915-жылы туулган. Ал эрте жетим калып, балдар үйүндө чоңойот. Ошол жер ага бир тууган үйүндө сезилет. Кийин балалык күнүн эстеп, өзүнүн тарбиячысы Груния Савельевнага арнап ыр жазган. Элине, жерине, айрыкча Ысык көлгө арнап көп чыгарма жазган. Бул жерде сүйлөмдүн бүтүш чегин ажыраткыла. Сүйлөм кайсы жерден бүтөт, кийинки жаңы сүйлөм кайсы сөздөн башталышы керек. Сүйлөмдү көчүрүп жазып, сүйлөм бүткөн чегине чекит коюп, андан кийин баштамга менен баштап жазгыла. Үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү. Биз өткөн сабакта силер менен үндүү тыбыштардын бөлүнүшүнө токтолгонбуз. Демек бүгүн үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү боюнча сөз кылабыз. Үнсүз тыбыштарды айтканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүнө келгенде кандайдыр бир тоскоолдукка учурап, үн менен кошо шыбыш да пайда болот. Айтып көргүлө, мисалы К, П. Көрдүңөрбү? Биздин өпкөбүздөн чыгып келе жаткан аба сөзсүз түрдө ооз көңдөйүнө келгенде тоскоолдукка учурап, андан кийин айтылат. Мына ушул өзгөчөлүккө ылайык үнсүз тыбыштар жумшак жана каткалаң деп экиге бөлүнөт. Жумшак үнсүздөрдүн саны 6, ал эми каткалаң үнсүздөрдүн саны 10. Бул таблицадагы балдар маалыматты дептериңерге кластер түрүндө жазып алсаңар болот. Демек, үнсүздөрдүн үн менен шыбыштын катышына карай бөлүнүшү боюнча сөз кылабыз. Үн менен шыбыштын катышына карай жумшак жана каткалаң үнсүздөрдөн сырткары үнсүздөр уяң үнсүздөр деп бөлүнөт. Уяң үнсүздөрдү айтканда шыбыш да, үн да катышат. Бирок шыбышка караганда үн басымдуулук кылат. Бул өзгөчөлүгүнө ылайык алар уяң үнсүздөргө кирет. Уяң үнсүздөрдүн саны 6. Уяң үнсүздөргө Л, ый, М, Н, Ң, Р тыбыштары кирет. Биз демек балдар үнсүздөр жөнүндө дагы маалымат алдык. Келгиле төмөнкү сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзүп көрөлү. Жайлоодогу. Фонетикалык талдоону биринчи мына ушул сөздөгү тамгалардын санын жана тыбыштын санын эсептейбиз. Демек, жайлоодогу деген сөздө 10 тамга 9 тыбыш турат. Үндүүлөрдүн саны, үндүүлөр А, О, У тыбыштары. Эми үнсүздөрдү эсептейбиз. Демек, үндүүлөрдү биз чыгарып алдык. Үнсүздөр Ж, ый, Л, Д, Г тыбыштары. Жумшак үнсүздөргө кайсы үнсүздөр кирет? Жумшак үнсүздөр бул жерде Ж, Д, Г тыбыштары. Каткалаң үнсүздөр жок, ал эми уяң үнсүздөр балдар ый, анан Л тыбышы турат. Мына фонетикалык талдоону мына ушундай тартипте жүргүзсөк болот. Үй тапшырма. Өзүңөр 3 шаардын жана 3 көчөнүн, 3 айыл кыштактын атын жазгыла. Бүгүнкү кайталаган маалыматыңарга ылайык, баштамгалардын жазуу эрежелерине ылайык 3 шаардын, 3 көчөнүн, 3 айыл кыштактын атын жазып көргүлө. Мисалы, үлгү боюнча шаардан мисалы Бишкек шаары, көчө Токтогул көчөсү, кыштактан мисалы Аларча кыштагы. Мына ушундай тартипте аткарсаңар болот. Ушуну менен бүгүнкү биздин кайталоо сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.